Boldu. Qanqiç. Şunu. Ne qılıp atjat? Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qanday? Yaxshi. Atda qilanlar mı? Ay rahmat. Tak. Dur. Qana. Атын улакка даярдап аткан Турбаева. Уф. Дагы уктаткан жок. Бүгүн бүтүрбөсөм болбойт. Болбосо туйлаган аттын дөбүрдү тынчтык берчүдөй эмес. Улак тартыштын негизги шарты балбан билек оюнчу жана тайман басат. Качан гана бул экөө бири-бирине дал келгенде оюн көркүнө келет. Улак тарта турган аттын таноосу менен алкымы кенен болсо, анын дем алуусуна дагы ыңгайлуу болот. Ал эми көкүрөгү кең ат улакты талашканда эки жакка ообой тең салмакты жакшы сактайт. Жок. Болбой калды. Ат жөөлөшкөндө чалынып калбаш үчүн анын алдыңкы буттары узун болуш керек. Чыгаан жылкынын кулагы камыштай тик, анан жука келет. Баш менен
Шырактын сөөгү как сөөк болот. Ал эми калган сөөктөр булчуңдуу болушу керек. Анткени улак тартыш эбегейсиз күчтү талап кылат. Капай. Улака мойну жумуру, бели кыска ат керек. Azamat, azamat. Önüne kalk. Улакчы болсо, минген атынын кыял жорогун толук билип, жүрөгүнүн кагышын дайыма сезип турушу керек. Мына ушунун баары бир бүтүн болуп бириккенде улак колуңа тийип, аны каалагандай калчайсың. Эжелтен элибиз ат сыйлаган жөө баспайт деп, жылкыны аздектеп минип келишкен. Бирок биз оюндун кумарына кызыгып, ооздугун жыра тартып, соорусуна камчырып, жылкыны ашкере кордоп жаткан жокпузбу? Балким биздин ага кылган ырайымсыз мамилебиз. Ал муздактан келаткан адам баласы менен жылкы баласынын ортосундагы достукту алааматка айлантып жүрбөсүн. Эмнеси болсо да кумарга алдырып, камбар атанын тукумун курутуп албасак экен.